Бул жерде берилген сандарды өсүү тартибинде жайгаштыр. Өсүү тартиби деген эмне? Өсүү тартиби бул сандарды кичине сандан чоң санга карай ирети менен жайгаштыруу дегенди түшүндүрөт. Кичине сандан чоң санга карай ирети менен жайгаштыруу. Алгач видеону токтотуп туруп, бул сандарды өсүү тартибинде жайгаштырып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул сандарды өсүү тартибинде жайгаштырабыз. Анда эмесе кеттик. Бул жерде 5 сан берилген. Алардын баары терс сандар. Эгерде бул сандар оң сан же натуралдык сан болгондо, биз аларды оңой эле өсүү тартибинде жайгаштырып коймокпуз. Алардын эң чоңу 40 болмок. Ал эми эң кичинеси 7 болмок. Бирок бул жерде -40 деп берилген. -40 бул менин банкка болгон карызым деп түшүнсөк болот. Менде акча жок эмес, мен дагы банкка 40 сом карызмын. Ал эми 7 -7 бул менин банкка 7 сом карыз экенимди түшүндүрөт. Мен банкка 7 эле сом карыз болгонум жакшыбы же 40 сом карыз болгонум жакшыбы? Албетте 7 сом карыз болгонум жакшы. Демек, -40 -7ден кичине. Анда жазып алабыз. -40 бир эле 7ден эмес, бул жердеги бардык сандардан кичине. Анда бул жерге эң кичине сан -40 деп жазып алабыз. -40тан кийинки чоң сан бул -30. Анда -30 деп жазып алабыз. Андан кийинки чоң сан бул -25. -25. Жана андан кийинки чоң сан бул -10. -10. Жана эң чоң сан, бул жерде берилген сандардын эң чоңу бул -7. -7. Биз бардык сандарды өсүү тартибинде жазып алдык. Бул сандарды мындайча да түшүнсөк болот. Абанын температурасы. Абанын температурасы минуска түшкөндө суук болуп баштайт. -40 градус болгондо аябай суук болобу, же -7 градуста аябай суук болобу? Албетте -40 градуста абанын температурасы аябай суук болот. Ага караганда -7 бир аз дагы жылуураак аба ырайын түшүндүрөт. Анда бул жердеги сандарды дагы бир жол менен биз саногунда көрсөтсөк дагы болот. Ал үчүн биз саногун сызып алабыз. Бир саногу. Мында сандарды көрсөтөбүз. Башталгыч чекити 0 жана анын оң жагы бул оң сандар. Ал эми анын сол жагы бул терс сандар. Терс сандар. Биз ар бир аралыкты 11 кесимди боло тургандай кылып бөлүп алдык. Эми биз бул жерде сандарды көрсөтөбүз. -7 саны 0дүн сол жагында жайгашкан. Ал 10дон чоң. Демек, бул жерде -7 деп белгилеп алабыз. Андан кичине сан бул -10. Анда бул жерде -10 деп белгилеп алабыз. -10дон кичине сан бул -25. Анда -20, -30. -30 менен -20нын ортосунда -25 саны бар деп белгилеп алдык. Жана эми биз -30 санын көрсөтөбүз. Бул жери анда -30 саны. Жана биз акыркы -40 санын көрсөтөбүз. Ал бул жерде биз бул жерде берилген сандардын баарын саногунда көрсөтүп алдык. Жана аларды биз ирети менен жазганыбызда өсүү тартибинде жазган болобуз.